Көңіл бұрыңыздар. 55 000 доллары bir аз кеми бар, 5 сотық жер аянтындағы бақ дарақтуу 3 бөлмөлүү жашоого даяр болгон временкалуу жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге дал ушул жер үйдүн шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бул жерге шаардагыдай шарттардын бардыгын түзүп жашасаңыздар болот. Газ жакындап келип калды, канализация бар, суу свет келген, интернет кабелдери тартылган, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Сатыла турган баасы дагы буйруса өтө деле кымбат эмес. 5 сотық жер аянты 55 000 доллар, 54 000 доллар кечине ырымына түшүп берүү жолдору каралган. Эми даректери кайсыл жерде кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда көңүл буруңуздар. Дареги Ош шаарынын түштүк тарабында геологдор шарчасына чыгып келген подъемдогу жол менен келесиздер. Көпүрөдөн өтүп, тактап айтканда Жиндимайле деп коюшат. Эл оозунда жакшы айтылган Абжалов көчөсү. Абжалов көчөсү менен сиздер оң тарапты бойлоп айрылыш жолдон чыгып барсаңыздар, дөңсөдөн чыкканда эле Чыңгыз Айтматов мектебини көрөсүздөр. Сиздер жолуңуздарды дагы асфальт жол менен түз күн батышты карай булантсаңыздар, жолдун боюнан дагы садик чыгат. Садиктен 150 метр өтүп, сол тарапты карасаңыз 43-чү көчөнү көрөсүздөр. Ошол көчө менен сиздер эгерде түз бир 200-250 метрдей чыгып келген болсоңуздар, дал ушул жерден бурулуп дөңсөгө келесиздер. Бул 43-чү көчө 4-чү дарек болуп калат достор. Ана мэрия тарабынан курулуп аткан көп кабаттуу үйлөрдү дагы болжолдоп алыңыздар. Ушуга жакын эле кошунасыздар. Ошондо бул 43-чү көчө 4-чү дарек болуп калат. Дагы бир аталышы Набережная көчөсү, Тар көчөсү достор. Абжалов көчөсү менен келип 43-чү көчөгө бурулуп келе бересиздер. Буйруса, мына ошол. Эми бул негизи чоң бир жер экен. Ошонун бир бөлүгү бөлүнүп сатылып атат. Сиздердин чек араңыздарды көрсөтүп өтөйүн. Буйруса мына ушул мен турган жерди буйруса бул жагы өзүнчө, бул жагы өзүнчө. Сатыла турган тарабы мына тарабы. Мына ушул жерден бөлүнөт экен. 5 сотик. Ошондо бул жака эмнелер кирет десеңиз, дал ушул курулуштар кирет. Бул жактагы сырттан эле көрсөтүп коелу. Азыркы учурда квартиранттар бар экен. Мынакей. 2 бөлмөнүн тең жылытуучу кыш печкеси орун алган, жана ашкана эмеректери универсал кыргыз комнатасы кылып пайдаланып турган учуру. Бул жака дагы суу светтери киргизилип, кадимгидей квартиранттар жашап атат. 3 бөлмөлүү достор. Бул жерде бир бөлмө болсо, экинчи бөлмөсү бул жак, азыр спальный. Эми тартпай туралы, анткени квартиранттар бар экен. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Эми азыр көчүп кетебиз деп сатылса. Жүктөрүнү дайындап коюптур да. Андан бери сиздерге кайсыл тараптан дарбаза ачылат деген ой келет да, туурабы? Үйдүн жогорку тарабында мына ушул жерге атайын сиздерге дарбазанын орду каралган. Эгерде бул курулушту 3 бөлмөлүү временканы буза турган болсоңуздар, анда каалаган жериңиздерден дарбаза кылып алсаңыздар болот. Азырынча ушул жер унаа менен келсе болот, суусу чыккан. Ачып да көрсөтүп коелу. Буйруса, бул жактан өчүрүп койдук дейт. Тетиги жерден чыгат экен. Бирок мындагы ичке кирсеңиздер болот. Таза суу келген. Канал бул жакта. Каналдан дагы суу тартып чыгарсаңыздар болот. Свет келген, айтор. Бул жерден чоң ушундай 2 түп өргү бар экен. Өрүктөрү бышып жетилип калыптыр. Бул жакта тетигин көрсөтүп койсоңуздар мына түшүп атат. Бул жакта да пышып атат экен. 1 2 3 4 5 6 түп мына ушундай кокон гиласи буйруса сиздердики. Бул жагы тегизетилиптир. Мына тегизетилген. Арт тарабы арык бар. Арык бар экен достор. Ал жака дагы жөө түшүп чыксаңыздар болот. Ноул бир түп жаңгак дагы сиздерге калат экен да ошондо. Бул жакта дагы мына кокон гилас алмалары бар экен, жаңгактары бар экен. Айтор, арыктын өзүнө чейин сиздер жер кылып алсаңыздар болот. Негизи 5 сотиктен чоңураак көрүнөт экен. Документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын дедик. Бул эми шаарга караган аймак, геологдор шарчасы, Геологородок, Абжалов көчөсү менен түз келгенде садик бар. Садиктен 150 метр өткөндөн кийин 43-чү көчөгө түз чыкканда дөңсөдөгү панорамный жердеги үй. 2 этаж үй сала турган болсоңуздар, көрө берипсиздер да. Айлана чөйрөнү көздөп, көз жүгүртүп эс аласыздар.
Ошол биз болушунча обзор кылып тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Калган маалыматтарды ээсин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Ассалому алейкум. Бардыгыңыздарга ошол экран астында карап отурган төрт көздөр, биз, сиз, Айтор, жакшылар бардыгыбызга жерлер, үйлөр, квартиралар насип кылган болсун. Амин деп коюңуздар. Лайктан басып, комментарий жазып, ушундай жер үй издегендерге жөнөтүп коюңуздар. Шаардын четинде, шаарга түшөм десеңиз 5-10 мүнөттүк убактыңыз кетет. Шаарга караган шаардын четинде сонун жайда. Келиңиздер, алыңыздар. Ассаламу алейкум.